Бир Бол партиясынын үгүткербени Ош облусунун Кара Суу шаарында, Кара Суу районунун Кашкар-Кыштак, Нариман, Шарк, Кызыл-Кыштак айылдарында уланды. Көп улуттуу Кара Суу районунун тургундары Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановду, талапкерлер Дүйшөн Төрөкулов, Эсенбек Арзиев, Фарход Алимжанов, Акбалык Жумалиева баштаган бир катар талапкерлерди жылуу тосуп алып жатты. Эл менен жолугушуу өткөргөн Бир Бол партиясынын өкүлдөрү партиянын миссиясы, программасы, платформасы менен тааныштырды. Узак мөөнөттүү жана ырааттуу өсүштү камсыздоо үчүн, өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсү үчүн дээрлик бардык тармактарда структуралык реформаларды ишке ашыруубуз керек деп билдиришти талапкерлер. Ар бир региондун өзгөчөлүгүн, мүмкүнчүлүгүн жана климатын эске алуу менен өзүнчө инвестициялык долбоорлор сунушталат. Маселен, 2025 жылга чейин Doing Business рейтингинде Кыргызстанды эң алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киргизүү каралган. Партия лидери Алтынбек Сулайманов элге шайлоо укугун кайтарып берүү да программада камтылгандыгын айтып берди. Элге шайлоо укугун кайтарып беришибиз керек. Тандоо укугун кайтарып беришибиз керек. Эл ошондо депутаттардын түз өздөрү шайласа, мектептин директорлорун өздөрү шайласа, айыл өкмөттү өздөрү шайласа, губернаторлор жок болсо, айыл өкмөттө полномочия болсо, жылыш болобу? Албетте жылыш болот. Сулайманов ал үчүн агымга каршы сүз алган команданы топтоо зарылчылыгы пайда болгондугунда кошумчалады. Кыймыл менен, ошо менен чогуу сүз ала турган билимдүү инсандарды, кандидаттарды биз тизип алып келатабыз. Мен мойнума алдым, мен айттым, биз мына эскилер, эскиче ойлонуп, эскисе жүрө берип, биз алдыга жылдыра албайт экенбиз. Биз ошол дүйнө таануубуз жетиштүү эмес, өнүккөн өлкөлөр менен атаандаша албай, колубуздан ал нерсе келбей, ички тирешүүбүз күндөн күнгө күчөгөн. Бири-бирибиз менен тирешмей, бири-бирибиз менен чабышмай, өрөн, аркөз, беркөз, команда, партия. Себеп дегенде деңгээл ошого гана жетип атат. Ишене бериңиздер. Өнүккөн өлкөлөр менен эмне үчүн атаандаша албайбыз? Болот атаандаш. Алардын катарында өзүбүздүн ордубузду койсок болот. Бирок ошого компетенттүү кадрлар керекпи? Айрым талапкерлер эмнеге Бир Бол партиясын тандагандыгында айтып өтүштү. Бийликтин ошол жасап аткан элге жасаган кыянатчылыгын катуу сындап жүргөн адамдардын биримин. Анан мени элдер ошол Фейсбуктагы адамдар, сиз Фейсбукта биздин депутат болуп калдыңыз, жогорку кеңешке сөз барышыңыз керек деп айтып калышчу. Анан мен депутат болуп барууну менин же байлыгым болбосо, же бийлигим болбосо, мен бул нерсени жомок, мен эч качан бара албайм деп эле алардын айткан сөзүнө күлүп гана койчумун да. Бирок ошол нерсени биздин лидер Сулайманов ишке ашырды. 4-октябрда бир өзгөрүш жасап, бурулуш жасап, буюрса колдоп берсеңиздер, ак мээнет менен таза иштеп бергенге сөз беребиз. Партиянын программасында атамекендик өндүрүшчүлөргө колдоо көрсөтүп, алардын товарларын экспорттоо үчүн стимул берүүчү механизмдерди кеңейтүү тармагы каралган. Жергиликтүү жана эл аралык компанияларды тартуу менен өлкө экономикасынын аудитин жүргүзүү маселеси турат. Ал үчүн партия парламентке өтүш керек жана элдин колдоосу бул үчүн маанилүү. Кыргызстанда ким таза жүрөт, ким жакшы жолдо кетип атат, ким жаман жолдо кетип атат, ким өзүн гана ойлоп атат, ким мен болгусу келип атат дегенди Кара Суунун эли жакшы баа берет. Мен Кара Суунун элине ишенем. Мынабыл ушул 4-октябрдагы шайлоо эң Кыргызстандын тарыхындагы чечүүчү шайлоолордун бири болот деп. Мен ишенип турам, бүгүнкү күндө Кара Суу эли Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү болуп аткан ушул узурпацияга, ушул коррупцияларга, монополияга, мен деген кыйындарга чекит коюп берет деп мен ишенем. Ошолордун алдында Кудай насып кылса, ден соолук берсе, биз ушул командабыз менен туруп беребиз.
Бир бол партиясынын платформасындагы дагы бир маанилүү тармактар булар: чакан жана орто бизнеске стимул берүү жана мыйзамдарды либералдаштыруу жана республикалык бюджеттин дефицитин 3%га чейин түшүрүү. Чакан жана орто бизнестин өлкө экономикасынан алган үлүшүн 80%га чейин көтөрүү каралган. Бир бол партиясы жаңы команда менен пландаган максатын ишке толук ашыра алат.